Ассаламу алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйхат радиосунун сүйүктүү угармандары. Барыңыздарга кутман кеч. Бүгүн негизи эле биз мыкты конугубуз менен сонун маек курмакчыбыз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Алуучу колдон берүүчү кол артык деп коет эмеспи? Мына бүгүн садака туурасында биздин келген конугубуз менен сонун маек курабыз. Анда эмесе мен бүгүнкү келген конугубуз менен тааныштырып өтөйүн. Диний ишмер, коомдук ишмер Өзбек Ажы Чотонов. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыз? Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр. Агай, устаз, мына бүгүн садака тууралуу кеп кылабыз деп калдык. Негизи эле ушул садака деген сөз аяттарда же болбосо диний илимдерде кандайдыр бир чечмелениши барбы? Албетте, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бу ислам өзү жана бир туугандыкка, адамгерчиликке негизделген нерсе да. Ошо ансыз ошо адамгерчилик болбосо, жанагындай бир туугандык болбосо, ал диндин эч кандай бир эмеси жок да, баалуулугу. Ана ошон үчүн бул Алла Таала бизге садаканы, нафаканы берип турууну буйруган. Закет ошо кимге көбүрөөк берилсе, ошол сөзсүз түрдө ошо берилген нерседен чыгарыш керек да. Ошо момун деген ошо Кудайга ишенүүчү деген сөз. Момун. Мисалы ислам, мусулман деген ошо Кудайга моюн сунуучу, а момун ишенүүчү. Ошо момун ишениш керек, ошо рызкыны ким берет дегенге. Ошо кандай бир жол менен анын рызкы байлыгы табылбасын, ол Алланын калоосу менен келген деп эсептелет. Алла берген деп эсептелет. Эч качан киши мен өзүм таап алдым, мен өзүм кыйындыгыман, мен деловойлугуман, мен бир бизнес программаларды окуп жүрүп байып алдым деген такыр тура эмес. Өтө кыйындар деле банкрот болот. Алла Таала каалабаса, өтө таланттуулар, өтө күчтүүлөр банкрот болот да. Алла Таала каалабаса. Ошо бүт адамдар билиш керек, бул Алла Таала бөлүүчү рызыкларды. Мүмкүн бул да болсо жашоонун мыйзамдары. Алла Таала берүүчү. Аны ошо Алла Таала шарт койгондо, эгерде кимдерге берилсе, ошондон бергиле деп. Закат деген сөзсүз түрдө ал парыз. Аны аткарбаган киши чоң күнөөкөр. Кээ бир хадистерде айтылат, ошо закат бербеген кишинин эч нерсеси кабыл болбойт деп. Анын дини кабыл болбойт. Закат берип туруш керек, э? Закат сөзсүз түрдө дайыма эзептеп анан чыгарып туруш керек. Анан келип, мен тиги кайненеме үй куруп берип койдум. Мен кайныме машина берип койдум деп эч анда өтпөйт. Өзүнүн же тууганына бир нерсе алып берип койду. Сөзсүз түрдө эзептеп, анан чыгарыш керек закат дегенди. Сөзсүз түрдө. Анан шарият аябай ыңгайлуу болгондо, мисалы 40тан бирин дейт, Алла Таала бир 40 кой берсе, ошонун бирөөнү эле бериш керек да, мисалы. 40тан баштап, 100ге чейин бирөө эле, бир эле кой. Не себептен бир эле кой, агай? Мүмкүн бирөө эки Алла Таала ошо жеңил, ушундай жеңил кылганда, анан 101ден кийин дагы бир кой. Анан кийин 200 болгондо дагы бир кой. Ушундай да. Ушунчалык көбөйгөн сайын бирден кошулуп турат экен да, бул закет берүү. Ушундай жеңил, эми 200 койго жеткенде 2 кой, 3 кой болуп калат да, 201ге жеткенде. Ушул эми мындан артык жанагындай бахилдик деп коет да, жанагындай жмот. Ушундай сараң адамгерчиликсиз адам. Анан Алла Таала алып кетип койбойт да асманга. Жок, берет, алда жаныңдагы бир тууган, ошо Алла бизде айтат, баары бир тууган деп. Мусулман баары бир тууган, бурадар. Ошо жаныңдагы ачка, жаныңда муктаж, кедей болуп турган, ошого бер. Мисалы, мен бирөөгө айтсам да, мен сага ай сайын $1000 берем. Анан ошонун $25 бирөөгө берип кой. Десем, ал айтат да, ой, мен 25 эмес, 100 эле берип коем мен. Дейт да. Анан бирок колуна тийгенде бергизе албайт да.
Ошо Куранда да ошондой айтат да, ошо бирөөлөр келип, ошо Алла Таала мага берсе, мен сөзсүз түрдө бермекмин дейт, анан кийин берилгенден кийин бербей коет деп. Анда ошол жөнүндө аябай бир кызык бир окуя болгондо, пайгамбарыбыздын убагында Салаба деген бир жигит болот да. Аябай кедей. Анан бир күнү пайгамбарыбыздан сураган дейт, Я Расулулла, мага дуа кылыңызчы, мен байый деп. Анан пайгамбарыбыз айтат, эй Салаба, бул аябай кыйын бай болуш. Сен бай болуш деген бул чоң жоопкерчилик. Бай болгондон кийин сен өз убагында бирөөлөрдүн акызын бербей коесуң. Дейт, бул закат деген ошо тазалануу дейт. Тазалануу эмнеден? Бирөөнүн акызынан. Ошо байлыкта кедейлердин акызы бар. Ошону тазалап турушат да, ошо чыгарып турушат дейт. Чыгарып койсоң, аны таза болуп калат. Чыгарбасаң арам болот. Анан ошого бирөөнүн акызынан жоопкерчилик дейт. Мен аткарам дейт. Я Расулалла, мен аткарам деп. Анан ой Салаба кой. Десе болбой 2-3 жолу сураган дейт да. Анан пайгамбарыбыз дуа кылып, анан Салаба байый баштады дейт да. Анан Салаба дайыма пайгамбардын жанында туруп окуучу дейт намазды. Анан жоголуп кетти дейт да. Анан жумада эле келип калды дейт намазга, мечитке. Башка күндөрү мечитке барбай, жума күнү эле. Анан пайгамбарыбыз Салаба байып кетти, батпай калды деп. Анан пайгамбар Салаба өлдү деп. Салаба өлдү. Мындай чыкканда дини өлдү анын. Анан кийин Салаба жума намазга да келип калды дейт. Анан каякта дегенде, тоого көчүп кетти дейт. Ушундай көбөйүп кетти малы. Анан ошо пайгамбарыбыз өлдү Салаба дейт. Анан закат парз болгондо, закат алуучуларды жиберет да, баланча деген өрөөнгө барсаңар, ошол жерде Салаба деген киши бар, анан дагы баланча деген киши бар. Ошолорго барганда силерге закат парз болду деп айтып кала дейт. Анан жанагы кишилер Салабага айтат, эй Салаба, мына закат парз деген аят түштү, бер закат деп. Анан бул силер эмне ушундай жаңылык ойлоп таптыңарбы деп бербей коет да. Анан эй Салаба, буну пайгамбар сенин атыңды айтып жөнөттү. Анда силер тигиге барып келечи дейт. Анан тигилер беки кишиге бар дейт, экинчи кишиге. Анан экинчи кишиге барып ушундай закат парз болду дегенде, мунугун алгыла деп аябай чоң төөлөрдү көргүзөт дейт. Анан жок дейт, сен андай төөлөрдү керек жок бизге. Жөнөкөй эле төөлөрдү бер дейт. Анан ал кайра кайтып келатып, Салаба кайра айтты дейт да, Салаба көрдүңбү, бул берди деп. Бер десе, бара бергечи өзүм барам деп коет. Анан ошентип бербей койт да. Анан пайгамбарыбыз келип айтканда, бүттү дейт, Салабанын иши бүттү деп. Анан Курандын аяты түшөт. Ошо жанагы кээ бир адамдар ушу менде байлык болсо, мен сөзсүз түрдө берет элем деп айтат. Мындай кылмакмын, соопчулук иштеп аткармакмын. Берем дейт, анан кийин бербей коет деп. Тилекке каршы ушундай адамдар аябай көп да. Анан ошо Салабанын жанагы окуясы, анан Салабага аят түшкөндөн кийин эмелер айтты, пайгамбарыбыз айтты, бул Салаба жөнүндө дейт ушул аят. Ошондон жанагы тааныштары айтып бар дейт. Эй Салаба, Алла Таала сен жөнүндө аят түшүрүптүр. Ушундай суранат, анан кийин байлык берилгенде бербей коет деп. Пайгамбар ушуну айтты дегенде, анан келет пайгамбарыбызга. Я Расулулла, менен закат ал деп. Анан пайгамбар сенин малыңан закат алынбайт деп койду. Анан Абу Бекирдин убагында келет. Анан Абу Бекир разияллаху анху айтты, сенин малыңдан алынбайт деп. Пайгамбар алган эмес, мен да албайм деп. Анан Умардын убагында келет. Умар да айтат, мен да албайм деп. Ошентип Салаба закат бербей өлүп калды дейт да. Ошо бул жанагы кайрымдуулук деген ошо кайруу да, Алла Таала бирөөгө берсе кайрып берүү, кайрымдуу болуу, ошо жакшылыкка жакшылык кылуу деген сөз да, кайрымдуулук деген ошо кайыр, жакшылык. Жанагы бир окуя бар да, бир тас, анан ала, анан сокур жөнүндө. Ошо бир киши болот, башы тас болуп аябай сасып, анан элдер сенин тазың элдерге жогот деп кубалап жүрөт да.
тоолордун арасына. Анан кийин бир ала болот. Ала менен бети ала болор. Аны жугуштоору, Анан алда жугушту деп анда коап жүрөт. Анан кийин сокур болот. Ошо 3 өрөндө жашайт ошо жерде. Эч ким жок, ошо жалгыз өздөрү жашайт. Анан бир периште келип, жана таска сурат дейт, тастан. Эмне каалайдың деп. Ошону айтат, менин чачым аякса, менин башымдагы тазым аякса, жакшы чач өссө, адамдар мени жиркенбесе дейт. Анан периштегер башын сылап койсо, тазы кетип, жакшы чач чыгып калды дейт. Малдан эмне кылайсың десе, төө дейт. Анан жанагы киши бир төөнү бер дейт, мына. Анан кетип калды дейт. Анан кийин эске келет Аллага. Эмне кылайсың деди, мен муну бетимде ала кетсе, анан элдер мени жиркенбесе деп айт дейт. Анан бетин сыйпап койсо, бетиндеги жарасы аяп калды дейт. Жана алазы. Жакшынакай тери чыкты дейт. Анан малдан эмне кылайсың десе, уй дейт. Анан уй бер дейт. Анан кийин кетип калды дейт. Анан кийин сокурга келип, эмне кылайдың десе, Алла Таала мага көз берсе деп айт дейт. Анан көзүн кармап койсо, көз көрүп калды дейт. Малдан эмне кылайсың десе, кой дейт. Анан мына сага кой деп кой бер дейт. Анан кетти дейт. Анан кийин үчөө тең байып кетти дейт, аябай. Анан Алла Таала кайра сыноо үчүн баягы бериштени кайра жиберди дейт, кишинин кейпинде. Анан тиги жанагындай кедей кыйналган киши болуп келди дейт, жанагы таска. Эй, туган, мен ушу мусапырмын, аябай кыйналып атам. Бир төбөң берчи, мен ушу жете алайын деп. Эй, акмак, сага эмне төбө жолдо жатыптырбы? Деп айтты дейт. Анан бербей кой дейт. Анан, эй, сен чөтү тааныштай көрүнүп атасың. Илгери сен бир тас болуп ооруп, анан сени бирөө аяктырып, анан төбө берип кеткен жок беле? Ошол төбөдөн эмесмин о төбөлөрүң деди. Жок, каякта, мен эч качан тас менен ооруган эмесмин. Эч качан кедей болгон эмесмин. Ата бабаларымдан калган деп бербей кой дейт. Эметти дейт. Анан калп айтсаң, баягы кейпиңе түшүп кал деп, анан кетип кал дейт. Анан баягы Аллага бар дейт. Бир уй берчи, мен кыйналып атам, жете алайын десе, ал да ошондой болду дейт. Демек өтмүшүн унутуп ба устаз, Унутуп калды баягысын. Алгандарын унутуп калды. Алла Таала бергенди унутуп калды. Анан сен ушу баягы ала менен ооруган киши эмес белең? Сени бирөө келип аяктырып, анан сага уй берип кетпеди эле. Ошонун баягы жок белең? Жок, мен эч качан ооруган эмесмин. Андай эч киши көргөн эмесмин. Бул уй ата бабаларымдан калган деп айтты. Анан калп айтсаң баягы кейпиңе түшүп калды дейт. Анан баягы сокурга келди дейт. Анан эй паланча, мага жардам берчи, мен ушундай мусапырмын, кыйналып атам, бир кой берчи дейт. Анан тиги айтты, эй урматтуу мусапырым, сага бир кой эмес, бирден канча кааласаң кой ала бер деп айтты. Менин көзүм сокур болгондо Алла Таала мага көз берген. Мен эч нерсем жок, Алла Таала ушу кой берген. Мына ошо койдон ушундай байлыдым мен. Канча каалашыңчы ал деп айтты. Анда ушундай периште айтты, ушунун баары сага буйрсун, белки эки дозуң баягы кейпине түшүп калды деп. Ошо жанагы тас кейпине түшүп калды, бирөөсү кайра ала менен, баягы тас кейпине түшүп калган деген сөз. Ошондон калганда бизде макал бар болот. Тас кейпине түшүп калыптыр деп. Ошо тас кейп, ошол хадистен алынган да. Анан бул хадис ошо адамдарга бир байлык берилсе, бербей коет дейт да. Келип менде жок. Ой, азыр жок болуп атат. Кийин келчи, закат да бербейт. Өзүнүн тууганы келип жардам сураса, аны жардам да бербейт. Адамдар ачка кыйналып атса да эч кандай жардам бербейт. Ушундай ташбор, ушундай мерез, жүрөктөрү каткан, жүрөктөр ушундай дүйнөгө берилип калган. Бергиз келбейт да. Ушундай жанагындай отвратительный дейт го, жанагындай жиркеничтүү адамдар. Азыр аябай көп.
аябай ушунчалык көп да адамдар бербейт өзүнүн закатын. Булар эң ыкылас адамдар да, ушундай зөкүр. Булар жана бирөөнүн акызын жеген акмактар да булар. Ошолорду айтылат, булар жанагы закат бербеген кишилер, булар бирөөнүн акызын жегенге бар. Анда ошон үчүн жанагындай закатты бул аябай коркунучтуу нерсе. Буну аябай мисалы келип алып, улам эле кооз үй сала берет. Улам кооз машина алып берет. Аларга уже качан эле парыз болгон. Ооба, устаз, бизде мындай го азыр үй салат, чоң кылып, анан бирок кичинекей бир 2 комната там жанына салып, анан ошол жерде жашашат да. Анан чоң тамда болсо конокторго, конок келсе киргизебиз. Адамдар үчүн эле мына чоң үй бар деген. Тамактардын жакшысын конокторго беребиз. Ооба. Анан ошондой адамдар эң бир жиркеничтүү адамдар да. Булар бергизи келбейт булар. Булар Кудайды тааныбайт булар. Булар ошо Кудай Таала берди дебейт булар. Булар өзүм таптым дейт да. Мына ошондойлорду мен көп көрдүм да. Бер, Алланын жолунда бер десең, жок эле азыр. Азыр налогко төлөш керек эле деп ушинтип кутулуп берет да. Мен муну баштап койдум эле. Муну үй салып аттым эле. Не деп бир пансионат салып аттым эле, да бир нерсе салып аттым эле дей берет да. Бербейт эч. Мына ошолор эң жиркеничтүү адамдар. Пайгамбар саллаллаху айтат, бир кыямат жакында ушундай бир адамдар болот. Алар эң кооз үйлөрдү салат. Эң кооз үйдө жашайт. Эң кооз кийим кийет. Эң кооз ушу жанагындай аттарды минет. Эң тандалган оокат жейт. Ошолорду көрсөңөр салам айтпагыла. Ооруза зыярат кылбагыла. Өлсө жаназасына катышпагыла дейт. Ошондой адамдарга. Бул эң отвратительный, эң бир жеткен бузук адамдар булар. Жакындабагыла, барбагыла дейт ошого. Ким ошондой кылса, ал дин бузуучулардан болот дейт. Мына ошол үчүн жанагындай закат бербегендер аябай бир бул турамаз адамдар. Булар текебер жана Карун деген киши болот да, Карун. Карун байыгандан кийин, анан кийин мен деп калат да. Мен өзүм таптым муну деп. Өзүмдүн акылмандыгым менен таптым деп. Анан Алла Таала ушу аягында жерди жусат да, байлыктары менен кошо. Өзүнө бүт барын ушу жерди жусат. Ошол жанагындай байлар закатын бербесе, Куранда да айтылат, ушу ким эгерде закатын бербей жанагындай алтындарды жыйып койсо, ошол алтындар менен үтүктөлөт деп. Ким закатын бербесе, ошол төбөлөрү төбөлөйт кыямат күнү. Аттары төбөлөйт, малдары төбөлөйт деп ошону. Ким закат бербей өтсө. Ошол жанагындай эмелер сараңдар. Ошо сараңдар жанагындай ушу сараңдык болгондо закат берилбегенде адамдардын арасында толкуулар пайда болот деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир топко каршы чыгат дейт. Мына мусулман эмес өлкөлөрдө улам көтөрүлүштөр боло берген. Митингдер, забастовка, революция, төңкөрүштөр, крестьянский восстание ушулар боло берген. Себебинде ошондой зулумдук болгон. Закат берген эмес. Байлар аябай жыргап, ошондой аябай түрлүү тамак ичишип, аябай балдар кылып, жанагындай кутуруп, чоң сарайларга аябай кооз кийимдерди кийип, анан бийлеп, жыргап ушинтип жашачу да. Жанагы эмелери жөнөкөй пукаралар аябай эзилчү да. Анан ошого улам көтөрүлүш берген. Мына Россияда 1000 көтөрүлүш болгон дейт, 1000. Биздин тарыхта такыр болгон эмес. Биздин тарыхта тапкуруш болгон эмес. Кедей бай, жумушчу, капиталист деген бизде болгон эмес. Мына азыр бөлүндүк да, азыр мына эки тап бар. Бирөө өтө кедей, бирөө өтө бай. Ошо байлар закатын бербейт да. Мындайлар коомдо бир коомго Алла Тааланын бир коомго курам.
Сөзүңүз каралжы, устаз. Байлар зекеттерин бербейт деп калдыңыз. Ушул эле учурда бай адамдар эле зекет бериш керекпи, же болбосо мисалы жөнөкөй турмушу бар, өзүнүн кичине ашып жегенден артып турса, ал адамдар дагы зекет бериш керекпи? Бүт берүүс жок, аларга зекет эмес, аларга садака бериш керек. Садака бериш керек. Садака бериш керек, бөлүшүш керек. Ошо өзүнүкүнөн мисалы жана күнүнүн тамагын арта тургандар болсо, алар бөлүшүш керек дейт. Ошо бир тууганы эгерде ачка жатканын билип туруп анан кийин өзү тоюп алып жатса, анын ыйманы жок деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Силер эгерде даже ошо бир жанагындай бир шириндик алып келсеңер да, балдары, кошунун балдары көрө турган болсо бөлүп бересиңер дейт. Же болбосо бекитип алып келе көргөзбөйлө дейт. Ошо ушунчалык деңгээлде эми жоопкерчилигиңер бар дейт да. Анан ошон үчүн жанагындай кайрымдуу болуш керек. Бүт баары бир туугандай болуп бөлүшүш керек. Бул өзү дин ошого негизделген. Бир тууган болгула, бөлүшкүлө, кайрымдуулукка. Бириңерге баарын жеп, бириңер ачка жатпагыла. Мына ошо бүт баарыбызга, мына Куран башталганда эле айтат да. Ошолор дейт, момундар, алиф лам мим, залика китабу ла ройба фи, худал лил муттакин деп. Бул Кудайдан коркуучулар үчүн худа дейт да, бул түз жол дейт. Аллазина юминуна бил гайби ва юқимуна ссалата ва мимма разакнахум юнфиқун. Алар иманга келет, алар гайып нерселерге ишенет, анан кийин намаз окушат, анан өзүндө болгон нерселерден, берилген нерселерден бөлүшөт дейт да. Ошо нафака деп аябай көп Куранда аябай айтат. Ошо малын бөлүшөт деп, мал бөлгүлө деп пайгамбар катуу айткан. Мына садака ушунчалык эмес көп бунун фазилети, садаканын. Садака аябай пайдалуу адамдарга. Садака көп балелерден сактайт дейт. Оорулардан куткарат дейт. Өмүрү узартат дейт. Садака Алла Тааланын ачуун базат дейт. Мисалы адамда дайыма күнөө кетирет да. Анан сол садака аябай базат дейт. Садака күнөөлөрдү жок кылат дейт. Жанагы от өчүргөндөй, от суу өчүргөндөй, садака да ошо күнөөлөрдү жок кылат дейт, тазалайт дейт. Аябай көп нерселер бар, ушу өмүрдү узарта турган, жана бактылыкка алып келе турган ушу садака, адамдардын жүрөктөрүнө тынччылык, рахат алып келе турган ушу садака. Анан ошон үчүн садаканын түрлөрү көп. Кийим бересиңби, тоюндурасыңбы? Мисалы мына азыр көп адамдар балдарын мектепке жибере албай атат, ботинкасы жыртык. Бизге аябай көп кайрылат. Ботинкасы жыртык, бут кийими жок, мектепке бара албай жатат. Кийине турган курткасы жок, мектепке бара албай жатат деп. Мына бериш керек ошолорго. Азыр Кудайга шүгүр, адамдардын бүт баарында бар. Көбүндө бар да. Анан кээ биринде жок болот. Ошолорго бөлүшүш керек. Бериш керек. Ким чынында мен ыймандуулмун десе, ошо дайыма ал эмес, атайылап арттырыш керек. Өзүнүн үй бүлөсүнөн арттырыш керек садакага деп туруп. Баарын жебегиле, мына мынчасын калтырып коелу. Ошо оокатынан да болсо да. Ысырапкерчилик кылбай, баарын үнөмдүү пайдаланып, анан садакага даже ысырап кылбаса да. Баарын эле балдарына улам эле тортторду алып келип берип эле, улам бир сонун оокаттарды алып келип берип эле ресторандардан. Анан ошентпей арттырып, атайылап. Анан ошого берип турушат. Мына ошол нерсе жанагы көп жакшылык алып келет дейт да. Жанагындай адамдар ташбоор, мерез, жанагындай жүрөктөрү таштай болуп, атасына, энесине мээрим жок болуп койт. Эмнеден? Себеби ошо садака берилбеген да. Мисалы бир жерде бир киши дайыма оокат жегизгенде, Хасан, оокатты жедиң деп туруп, ошол оокатты, ошол акчасын, оокаттын жыйнай берет экен. Садакага жумшайт, Жыйнап кое берет экен. Сен жедиң деп. Анан кийин мечит куруп,
Анан ошо сен ошо оокат жедиң деп атын ошентип коюп кой дейт. Ошо жанагы арттырган жана жегизи келип турганда ошо жебей коюп арттырган акчасына мечит куруп турат да. Напсине тыйган турбайбы устаз? Ошо Түркияда азыр ошондой мечит бар экен. Ошо сыяктуу адамдар арттырса болот. Ошо бир гана жанагындай биз каалашыбыз керек ошону. Ошо мен жакшылык кылайын Алланын жолунда. Анан бизки жакшылык десе эле намаз менен, орозу менен эле чектелип алат. Анан кээде ооз ачтырып коет болду. А чынында андай эмес. Дайыма аз аздан болсо бергиле дейт. Анан эми азыр мына 20 сом берет, 20 сом чынында уят. 20 сом өзүң 400 сом, 500 сомдон кетирип алып, анан кийин 20 сом берген уят да бир тууганыңа. Эми чыныгы бир тууганың келсе, ушундай жалдырап колун сунуп турса, анан кийин сен 20 сом берсең бетиңе түкүрөт да. Ошого бир тууган менен бергениң ушул, мен ушунча алыстан келсем, мага келип 20 сом бересиң. Да уже ушундай эч боюнча бир оокатка жете тургандай кылып. Анан ал чынында азыр адамдар жөндөн сурап аткан жок, өтө муктаж болот да. Анан чынында аябай аянычтуу да биздин мусулмандар азырга чейин үйрөнгөн жок бергенде. Мисалы мына мечиттерден жанына келет, анан келип карап турсаң аябай аянычтуу да, ушунчалык ас беришет да. Берсе ошо 20 сом, 10 сом бериш керек муну 100 сомдон, 200 сомдон. Эч нерсе кемитпейт да. Мына пайгамбарыбыз айтты, салам, садака малыңды кемитпейт деп. Кемибейт. Ошого биз ишениш керек, чын эле кемибейт деп. Тескерисинче арттырат, Тескерисинче арттырат, көбөйтөт. Малды көбөйтөт. Пайгамбарыбыз даже Куранда айткан, бир жакшылыгыңарга 10 жакшылык деп айтылган. Ошо пайгамбарыбыз да бир нече хадистерди келтирет. Бир жакшылыгыңарга Алла Таала 10 жакшылык кылып кайтарып берет деп. Анан ошондой бир нече хадиси да бар. Анан бирок биз ишенбегендейбиз да, жанагындай. Биз мынтебиз, ишенебиз дейбиз да. Бирок ишенбегендей. Мисалы садака жөнүндө аябай көп бар. Аябай көп айтылат. Фазилеттер. Бүт баары билет. Анан бирок бербейт да. Ошо фазилетине ишенбей атат да. Устаз, ушул садака деп калдык. Анан кээ бир инсандарды негизи эле мен көп угуп да калам, билип да калам. Анан мындай учурлары болот да. Мага элдер жардам берет, мага элдер берип жатса деп анандай өздөрүнүн аракети жок болуп калат да. Элден эле жардам күтүп эле отуруп калган учурлары дагы болот. Ушундай адамдар да кездешет. Бирок азыр өтө эле аз андайлар. Өтө эле андайлар өтө эле аз. Азыр бар эми бирок өтө эле аз. Чынында көп адамдар муктаж да, аябай муктаж. Жегенге оокат жок. Мен кээ бир жерлерге барсам, макаронду сууга салып, анан ошо туз эле кошуп жейт экен да ошого. Башка эч нерсе жок, кошуп жей турган. Ошо 4 баласы менен кичинекей. Анан жегени макаронду сууга салып туруп, ошону бир аз туз кошуп алып, анан ошону жейт экен да. Башка эч нерсе. Даже картошка куй турган майы жок. Картошка да жок. Ошо сууга эле макаронду бышырып алып, бир аз туз салып туруп, анан ошону жешет экен да. Ошондой деңгээлде аябай муктаждар бар. Аябай, мисалы мына садака деген түрлөрү бар. Кийим кересиңби, ооруларга муктаж, аябай оору, дары муктаждарга дары бересиңби, карызы бардын карызынан куткарасыңбы, ачканы тойдурасыңбы, ошонун баары садака болуп жатат. Анан бериш керек. Ошо жанагы аябай көп күнөөлөрдү кечирет, жана кафарат дейт, кафаратты ошо мискиндерди тоюндургула дейт. Көп кафарат, жанагы чоң күнөөлөр ошолор менен жоюлат да, кафарат деп. Ошо садакалар менен. Анан пайгамбарыбыз айтты, ооруларыңарды садака менен дарылагыла деп. Оору кишиңер бар болсо үйүңөрдө, садака менен дарылагыла деп. Ошо садака тараткыла элдерге. Мына ошо нерсени биз үйрөнүш керек да. Үйрөнүш керек. Балдарыбызга көргөзүш керек. Балдардын көзүнчө бериш керек. Элдерге керек болсо сабак катары көргөзүп бериш керек. Элдер үйрөнсүн ошо садака бергенде. Анан
албетте жанагындай кээ бир адамдар бар, алар көрүнүп алгандан уялат. Аларга мүмкүн жанагындай көргөзбөй бериш керек да. Көргөзбөй берип. Ошо пайгамбарыбыз айтты, оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин деп. Бул болсо жанагындай бир убактар болот, көргөзбөй берген абзелирээк да. Кээ бир адамдар сурагандан уялат. Өзү муктаж, көрүнүп турат да, бирок сурабайт алар дейт. Ошондой адамдар ошолорго да бериш керек. Сурабаса да, сураган жок дебей. Мисалы туугандар болот. Кээде ата-эне муктаж. Ошону келип ата-эне кандай ата-эне жаман дейт беле. Рахмат, айланып кетейин балам, жакшы жүрөм дейт да. Чында аябай муктаж. Анан баласынан сурагандан уялат да. Тартынат, айтпайт. Балам өзү кыйналып жүргөн экен деп ойлойт да. Баласы келип биякта күндө үй бүлөсү менен жыргап кафелерде оокат ичип, бир пансионаттарда бир жерде көлдө чарда без алып, лыжа тебип, жыргап жүрөт да. Атасы байкуш каткан нан, муздак чай, эски чай. Ошо менен жүрөт да. Мына биз ошо жанагы эмени билбегенибиз, билбегенден мурда аткарбаганыбыз. Мисалы билебиз, анан аткарбайбыз. Мисалы билбей калса да бир жөндө. Жок, билебиз, анан аткарбайбыз да. Бериш керек. Жакшынакай кылып бериш керек. Мүмкүн болсо көбүрөөк бериш керек. Эң болгондо да жана кедейлер көрүш, байларга берип, кедейлерге бербей койгондор. Атайын чакырат да, бүт байларга берет, байлар чакырат. Кедейлер чакырылбагат да. Ооба, мисалы кээ бир айылдарда болот го, мисалы жетишпеген үй бүлөлөргө жанагындай азык түлүктөрдү таратуу, Анан ошол учурда да көпчүлүк учурда колунда бар эле адамдар алып калган учурлары кездешет да. Ошондой кыянатчылар, анан эмелер бар, ал уяты жок да адамдар. Өзүндө бар болуп турган алгандар, уяты жок алар. Анан бирок жана кыянатчылар да бар. Жана соцфонд ар жерде иштегендер барып алып туугандарына берип, туугандарын жазып алып, спискада жалаң туугандары, тааныштары акча берген, взятка бергендерди жазып алып туруп, ошолорго таратып берет. Чыныгы андай муктаж болгондор албай калат да кээде. Бул да ал кыянатчылык да, бул эң чоң кыянатчылык. Ошо жанагындай биздин сахабалар, пайгамбарыбыз, сахабалар, пайгамбарыбыздын аялдары, жана момун аялдар аябай көп үлгү көрүшкөн да садака бергенин. Алар аябай ушундай көп берген да. Мисалы пайгамбарыбыздын саллаллаху канча жолу жанагындай тоо дейт, тоо. Бир тоо эме келет дейт, олжо. Ошо тооду бир заматта таратып атат да. Эч нерсе калтырбай, анан кийин, "Эй, калбай калдыбы? Кечинде оокат ичкиң жокпу?" деп калчу дейт да ошо. Айшене жөнүндө айтат. Айшене бир күнү аябай 1000 динар келди, 1000 динар, 1000 алтын монета. Анан баарын таратып салып, анан кечинде ооз ачканга эмне бар десе, эч нерсе жок дейт. Анан мурда айтпайсыңбы, бир эч боюнча бир алтын калтырып коет. Бир динар калтырат деп айтат да. Ошо өздөрүнө эч нерсе калтырбай бүт таратып салчу дейт да. Мына ошондой биз ошол нерсени үйрөнүш керек да. Уже жанагындай убактысы келди. Биз ошо эгерде тынччылык болсун, молчулук болсун, бир тууганчылык болсун, ден соолук болсун десек, анда биз садаканы ордуна коюш керек. Садака, зекет, жанагы орточо байлар ойлоп атат. Меники али зекетке жеткен жок. Мен эч нерсе бербей эле койсом болот деп. Жок, туугандар, зекет берген, ал зекет өзү менен. Буну да бериш керек. Ар ким момун деген киши дайыма садака, нафака бериш керек жардам адамдарга. Анан тиги болсо сөзсүз эле парыз, ал зекет. Аны эзептеп туруп бериш керек. Буну болсо эзеп жок, буну улам берип туруш керек. Жанагындай анткени көрүп турса, жанагындай муктаж, ачка, анан ошолорго оокат, кийим же башка бир муктаждыгына, ачка турганына ошо берип туруш керек да. Нафака деп калдыңыз, анан садака, анан зекет, ушул 3 нерсенин кандай айырмасы бар бири-биринен? Ошо нафака деген ошо жанагындай
жашообузуна керектүү деп айтат да. Ука таштары, кийим кечелери ушуну. Садака бүт түрдө. Акчалай жардам, кийимге жардам, башка жардам, эмне колунан келген жардам болсо ошонун баарын садакага катары кетип берет да. Зекет болсо сөзсүз түрдө бериши керек. Сөзсүз түрдө анын процент бар, 2,5%. Жана эмеден байлыктан. Сөзсүз түрдө бериш керек. Анан дагы үшүр деген бар. Үшүр деген ал жанагы эмесинен эгиндин 10%-ын сөзсүз түрдө бөлүп бериш керек, эсептеп туруп. Анда эсептеп эле мына примерно деген болбойт ол. Мен анысы эле мындай берип койдумбу деген эч болбойт. Ошону эсептеп чыгарып, анан ошону бериш керек да. Анан муну налогту, анан соцфондду биз кылдык, булар эч кандай кылган жок. Бул 1,5 жыл мурда пайгамбарыбыз коюп койгон. Ошол эгерде бергенде биз баарыбыз бүт бали 2,5%, бир да кедей калмабыз. Бир да кедей калмабыз. Бу жерде миллиард, 100 миллиард адамдар бар, 100 миллиард доллар бар. Ошолор эч нерсе бербей жүр да, эгерде берсе, бүт адамдар жакшынакай жашамак. Баары бактылуу болмок. Ачка калмак эмес. Мына Африкада эмеде күндө миңдеген балдар, кичинекей балдар өлүп атат. Элдер, кишилер өлүп атат. Оорудан өлүп атат, башкадан өлүп атат. Анан биякта бир жакта миллиард долларларга катерлерди алып атат, самолеттерди алып атат, алтындан жасалган машиналарды алып атат. Алтындан туалеттерге булардын иманы жок буларда. Азыр баягы замандын өнүгүшү менен көп ошондой нерселерди кездештиребиз да азыр. Ошондой буларда иман жок буларда. Булар билбей атат, булар имандуу киши андай кылбайт. Имандуу киши бул дүйнөдөн караганда имандуу киши акыретин көбүрөөк ойлойт. Акыретим кантем? Ошо Куранда айтат да, адамдар дейт бербей жүрөт, анан кийин ажалы келип калганда, эй Аллахым, ошо ажалымды бираз созчу, мен садаканы аябай берет элем деп айтат да. Айтат дейт. Алла Таала айтат, жок дейт. Андан кийин сенин ажалыңа жылбайт деп. Бул өз убагында, колуңарда келип турганда. Мисалы кээ бир адамдар бар, мен эмкеде берем. Мунау бизнесим жасай салсам, анан берем. Мунуну кылсам, анан кийин берем деп түшүнүп жүрүп бербейт да. Анан банкрот болуп жок болуп калат да. Мен бир кишиге улам айтам да, бербейсиң десем, азыр мен мындай кылып салайын. Анан мындай салайын. Анан улам эле банкрот болуп берет. Анан кийин кайрадан дагы бир бизнес жасайт. Элдердин баары айтат, о, бул бай деп. Кайрадан жасайт, кайрадан банкрот. 30 жылдан ашып кетти, ошо мен аны тааныганыма. 30 жылдан ашып бир нече жыл айттым, бербейсиң. Азыр симтем, азыр минте кылганын берем. Түшүнөт да? Анан карасаң банкрот. Анан кайрадан карасаң, кайра эле банкрот. Эч бир жылбайт да. Адам болгон сайын болсун дейт эмеспи да? Мисалы бир нерсеге жеткен сайын дагы бир нерсе болсун дей берет да. Анан биздин ушул жашообузда мисалы өмүр боюку биздин проблемаларыбыз бүтпөйт да. Сиздин айтып атканыңыз ошол убагында садака кылып калуу, өз убагында келди, бер. Келди, бер. Барбы, бер. Анан кийин мүмкүн бере албайсың анан. Бул деген акыретке даярдык көрүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү бир койдун этин алып келип, анан кийин эметип кой дейт, жана бөлүштүп берген дейт. Анан кийин бир эле далы калды дейт да. Бир эле далы. Анан өзүбүзгө бир нерсе калтырган дегенде, ушу далы эле калды деп айтат да. Анан пайгамбар айтат да. Бүт баары калды, бир гана муу калбады деп айтат да. Мындай айтсаң, биз азыр муну жеп койсок, биз бул соогу калбады. Бекинин баарынын соогу акыретке калды. Муну калбай калды айтат да. Ошо жей турганыбыз калбагыл деп. Ошо анан акыретти аябай ойлонуш керек. Чынында биз акырет үчүн, мына мусулман киши акырет үчүн жаралганбыз биз. Акырет үчүн. Бул жердеги бир 60 жыл үчүн эмес. Түбөлүктүү акырет үчүн жаралганбыз. Биз 60 жыл бияка биз Алла Таала сыноо үчүн жиберди дейт. Ошо мен силерге садакага, мен силерге байлык берем, анан садака бересиңерби? Мен силерге байлык берем, анан зекет бересиңерби? Мен силерге бир жакшылыктардан берем, ошодон бөлүп бересиңерби? Анан ошо кантесиң сен? Ошо сага берилгенде кантесиң? Жакшылык келгенде кантесиң? Ошондо кайрымдуу кыласыңбы? Же жанагы айткан тас песке окшоп, жок.
мен өзім таптым деп отырасың. Устаз, анан садаканын укмуштуулугу деген да бир ошолор тууралуу. Ошо садака жакшылык аябай пайдалуу өзү. Ошо 1-ге 10 дейт. Анан ошого ишениш керек. Мен өзүм канча жолу ошондой окуялар болгондо берип кайра 10 эмес, 10дон да көп. Мүмкүн 100дөн көп кайра келген да мага ошондой окуялар көп болгон. Анан бир жолу Меккеде бир киши менен баратсак, анан алдыбыздан бир ак кийимчен бирөө жолуп калды. Анда ошо Кадыр түнү деген кечки кечинде. Анан кийин ак көйнөкчөн киши быдылдап атат да, анан бул эмне деп атат десем, жанымдагы киши айтты, бул садака сурап атат деди. Ама мага 100 реал берчи, эртең сага берем деп. Анан 100 реал алып берди мага. Анан тиги чуркап кетип калды сүйүнүп. Анан жанагы киши айтты, сен аябай көп бересиң го деди. Ама май шейх, мен ас берип койдум дедим. Мен $100 эле берсем болмок экен, менде $100 бар эле, ошо $100 берсем болмок экен, мен ас берип койдум дедим. Мунагу периште болуш керек дедим. Анан кетип калдык экөөбүз. Анан эртесинин эрте менен 13 киши отурабыз. Тиги киши да бар. Анан бир киши келди. Анан келип биз менен учурашып, кайдан келдиңер, кимсиңер, тиги бул деп анан кийин мага бир конвертти муну сага бер деп туруп, анан кетип калды. Анан конвертти ачсак, ичинде 1000 реал бар экен. Анан элдин баары таң калды. Муну ким деп? Мен айттым, мен билбейм буну. Анан эмнеге сага дедим, мен билбейм дедим. Анан жана жанымда кечеүн киши айтты, туугандар, бул киши кечеүнү менин көзүмчө бир кайырчыга 100 реал берген. Мына Алла Таала бир жакшылыкка 10 жакшылык деген. Мына 100 реалдын ордуна 1000 реал келди азыр. $100 берсеңиз, сизге $1000 болуп кайтат экен. Анан ушундай, анан ошондой окуя болду. Анан ошол эле сапарда бир кетерибизде түнкү намазга барасам, таажудка. Бир аял мусор чукуп атыптыр. Анан Хажия кел дедим. Анан келгенде бир уч акча бердим. Анан ал ыйлап, аябай дуалар кылып, баталарын берип, анан чуркаган бойдон кетип калды да, мусорун таштап. Анан кийин мен мечитке барып, анан кийин бир саат 14-дө самолетка кетейин деп автобуска жүктөп атабыз да. Анан кийин карасам, эки кайырчы аял, эки аял дагы мусор чукат. Анан мен экөөнү чакырып акча бердим. Анан жанымдагылардын бүт баары акча берди. Анан кийин автобуска түшсөк, бирөө айтты, кой турула, азыр бирөө келет, силерге жолугам деп. Анан кечигебиз автобуска, жок, кетпегиле, азыр келет. Кой турсун деп атат, келе атат дедим. Анан күтүп турсак, бир киши келди. Анан келип, баарыбызга учурашып, анан баарыбызга бирден конверт берип, анан кетип калды. Себепсиз эле. Кандай? Эч себепсиз эле берди. Келип конверттерди таратып туруп, анан жакшы орол деп кетип калды. Анан автобуска түшө калып эле кетти, анан бирок эле Аллаху акбар, Аллаху акбар деп кыйкырышат да. Жигиттер баары. Анан кийин не болду деп карасак, бүт баарында 1000 реалдан бар экен. Анан баары кыйкырып атат, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Анан кийин мага айтып атат, Өзөк ажы, сиздики эмне экен деп. Анан билбейм, ачсаңыз дейт. Анан мен ачсам, меники 2,5 миң экен. 2,5 миң реал экен. Анан кийин тигилердин баары, эмнеге биздер сиздей болуп бербедикпи? Эмнеге сизге мынча дейт. Анан мен айттым, туугандар, мен силер уктап атканда мен бир жолу бергем.
Анан силер менен кошо дагы бердим. Мына ошонун үчүн дедим. Анан элдин баары аябай таң калышып, анан ишеничте мен айттым, мындай ишениш керек. Ошого окшогон аябай көп окуялар болгон. Ал эмес мен динди биле электе да бир ошондой окуя болгон да. Эч кандай акчам жок да. Жанымда эжем туруп, анан садака барбы деди, анан барысы мынауга бер деди. Анан бүт чөнтөгүмдөн баарын бердим да. Баарын берип, анан кетип, анан жумушка түз эле жумушка кеттим. Анан жумушка барсам, бир нече киши мага акча берем деп күтүп отурупту да. Анан ушунча көп акча алып келишти. Мен бергенден 100 эседен да көп акча. Бүт баары ошо мени күтүп отурат да, акча берем деп. Мына ошондой окуялар болгон. Албетте мына бул чында биз ошо эмени, садаканы жакшы көрүш керек. Садака бергенди анан аябаш керек, бериш керек. Бир проблемаңар болсо бергиле. Проблемам чечилбей жатса, садака бергиле. Бир оору болсоңор, же бирөөңөр ооруп атса бергиле. Эгерде булдан болсо күнөөлөрү жок болот. Эгерде силерге жанагындай ооруңарга жардам берсе, же дагы бир жакшылык болот. Анан ошон үчүн бул садака менен аябай бир жакшы мамиледе болушат да. Садаканы ошо биз намазда эле жакшы көрүш керек. Ошо садака деген, садака кыямат күнү оттон калкан болот. Садака аябай катуу түртөт бизде бейишти көзү. Анан урматтуу коңдар, ошон үчүн унутпагыла, жанагындай намаз менен эле эми менен жүрө бербегиле. Анткени намазыбызда көп каталыктар бар. Көп кемчиликтер бар. Намазды аябай начар окуйбуз биз. Биздики намазыбыз баягы илгерки сахабалардын намазындай, илгерки адамдардын намазындай намаз эмес. Намазыбыз өтө алсыз намаз. Аябай начар намаз. Анан ошого бизге садака аябай жардам берет да, иншалла. Жакшы устаз, сиздин баягы сөз менен эмес, анан кийин иш жүзүндө болгондо да адамдар көбүрөөк ынанат да, көбүрөөк ишенет. Анан мүмкүн баягы садака кылсам мага кайтпашы деле мүмкүн деген ойдо болгондор, мүмкүн сиздин баягы төмөндө айтып өткөн окуяңызды угуп чынында эле ишениши мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздерге дагы бир эскертип кетчү нерсе, Play Market'тен биздин радиону көчүрүп алсаңыздар болот, онлайн түрүндө интернеттен уксаңыздар болот. Ал үчүн сиздер Play Market'ке кирип, ал жактан Насыйхат радиосу деп жазсаңыздар, ошол биздин радио бар, барлык тиркемелер чыгат, ошол тиркемелерди көчүрүп алып, биздин радиону интернет аркылуу да угуңуздар. Азыр болсо биз диний ишмер, коомдук ишмер Өзбек ажы Чотонов устазыбыз менен 1 саат бою сонун садака туурасында маек кылдык. Кийинки насыйхат берүүсүнөн көрүшкөнчө баарыңыздар аман эсен, ден соолукта болуңуздар.